Төрт балалуу Курманалиевтердин үй бүлөсү азырынча көчүүгө кабына элек. Ал жашаган Акчалуу айылында башка кошуналарынын көпчүлүгү эбак эле бул кооптуу аймакты таштап кетишкен. Эми биринчиден өкмөт бизге чек берсин. Бергендерге берди. Мен ушул 94-жылы неме болгондо чек алгамын, туураган моюн алам. Баягы турмуштун немесинен саттык, кайта бияка келдик. Эми чек берилсе, өкмөт тарабынан кичине жардам берилсе, чатыр патыр жок дегенде шейге барып кичине башкалыкка болуш керек. 4 бала менен барып талага барып отурганда мен кайерге неме кылам? Айерде талаайын кандай жашоо болот бизге? 4 бери жака келет, жылда жазда келет, жазып беребиз. Ала эмне кыласыз? Эмне деп жазып бергенсиң? Эч догум жок деп жазгыла дейт. Айтканын жазып колуна беребиз. Улам жер көчкү катталып жаткан 44 эл жашаган Сузактын Акчалуу айылында учурда оңго жетпеген гана үй бүлө калды. Калгандары турак жайларын буза элек болсо да башка жакка баш калкалап кетишкен. Айылдын этегинде мен эле калдым. Анда менин катарымда коңшуларым бардыгы эле мынага көчүштү. Бунадан 6-7 катары бар эле булар көчтү. Андан экинчи катар бар эле булар көчтү. Эми 3-чү катардан эми көчөбүз дегендер көчүп атат алдында. Ой, этегинде эң баш жакта бир айыл бар. Ушуга калгандары көчүп, жеңилдешип калды бардыгы. Берем 94-жылы көчүрмө болгондо бизди анан көчүрүп бул өздөн бияга өткөрдүк. Бияктан эми Таштакка кетип атабыз. Ушинтип бөлүнүштө болуп атабыз азыр. Жыл башынан бери облус аймагында 30 рет жер көчкү катталса, алардын 20сы Сузак районунда орун алган. Ар жума сайын жер кыртышынын жылышы район бийлигинин шаршысын алып, көчүрүү сунушуна макул болбогон жашоочуларды аргасыз сотко берди. Мына биздин Кызыл Туу айыл өкмөтүндө сотко бердик. Аяк биягы 50 чакты адамды берилди. Кыз-Көл айыл өкмөтүндө сотко берди, Көк-Арт айыл өкмөтүндө сотко берип атат. Биздин ошо барган адамдар өздөрү тил кат жазып берип атат. Биз көчсөк, көчкү болсо кайгы догубуз жок, өзүбүздү күнөөлүү деп эсептейли. Бирок ага карабастан мүмкүн алар дагы толук деңгээлде түшүнбөй атышкандыр деген максатта биз дагы ушу мыйзам жерде мүмкүн сот аркылуу чыгаралыкпы деген дагы ойлор келип ушу жолдорго ham барып атабыз. Сузак райондук соту жогорудагы доо арыздарды карап, 20дан ашык адамдын үстүнөн жазылган кайрылууну кароосуз калтырып, 80 адамды мажбурлоо иретинде башка жакка көчүрүү чечимин кабыл алды. Ал эми калган үй бүлөлөрдүн маселеси соттун кароосуна жатат. Укук коргоочу Абдуназар Маматисламов кооптуу аймакта жашаган адамдарды мажбур түрдө көчүрүүгө мыйзам жол берет дейт. Бул негизи булардын коопсуздугу үчүн да бул негизи алардын өмүрү, ден соолугу, коопсуздугу ал мамлекеттин милдети. Жер көчкү көп катталуучу ачы өрөөнү 1994-жылы эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жашоого мүмкүн эмес кооптуу аймактардын катарына киргизилген. Кезегинде көпчүлүк жашоочуларга мамлекеттен жардамдар көрсөтүлгөнү менен алар көчүп кетишкен эмес. Учурда Сузак районунда 1600дөн ашык үй бүлө жаратылыш кырсыктары орун алчу кооптуу аймакта жашайт. Жер көчкү активдешкен былтыркы жылдан тартып аймактан 300дөн ашык үй бүлө башка жайга көчүрүлгөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.